Аймактын тургундарына мында жумушчуларга 30га жакын орун түзүлгөн, күз-кыш мезгилинде 60 адам жумуш менен камсыз, убагында салык төлөп, элге социалдык пакет аркылуу колдоо көргөзүп келишет. Жыл сайын 30-40 тоннага жакын көмүрдү аз камсыз үй бүлөлөргө жана кары-картаңдарга жардам иретинде беришет. 50 миллион эми быйылкы сентябрдан биз кеч башталып калдык жумушту. Сентябрдан баштагандан бери айттым, бир 14 000 тонна горный масса алып чыгып, ошону бир аз сортировка кылып, саткан аракет кылып, эми жумуштун башталышы. Эми быйыл 50-60 миңге, жакшы болуп калса бир 70 миңге план коюп атабыз быйылкы жылына. Техника немелер келип калса, андан да көбөйтөбүз. Иш орундар да көбөйөт. Орусиялык инвесторлор иштеткен ири компания 5 жыл бою кенде чалгындоо жана электр энергиясын тартуу кызматкерлерге жашоо шарт түзүү менен алектенди. 2024 жылдан баштап казылган көмүргени сатууга өттү. Мындан ары техникалык базаны чыңдоо аракети көрүлөт, анткени кен казуу үчүн кубаттуу техника чоң кызмат аткарат. Эми айлык акылары орточо ушу водительдердикин, слесарьлердикин алсак бир 45-50 миң тегерегинде 15 күндүн ичинде, 15 күн убактыда 45-50 миң алат. 15 күн эс алат. Экскаваторщиктер бир аз көбүрөөк алат. Алардыкы 15 күндө бир 60-70 миңге чейин болот. Бу жерде жатай турган жери бар, жатаканасы, баня, жууна турган душевойлор бар, тамак жей турган столовый. Диспетчерский. Жалпы 837 гектар аянтта көмүр казууга уруксат берилген. Келишими 2040 жылга чейин, 2024 жылдын сентябрь айынан баштап казуу иштери уланып келүүдө. Ал эми 2025 жылда 70 миң тонна көмүр казуу максатталып турат. Буга катар эле жумушчу орун 100гө чейин кеңейтилет. Былтыркы жыл баягы кечире качканыбызга байланыштуу 8 миң тонна көмүр бердик. Таш көмүрдүн жылуулугун камсыз кылдык. Основной бизде ошо мешөктөп сатып алып кетишиптир, ошо Аксы районуна алып кетишиптир ошо. Быйылкы жылкыга эми пландарыбыз сал чоңураак жер ачып атабыз, баягы эми кичине кененирээк болсун деп. Колумда 16 рабочий иштейт. Азыр ден-ночь иштеп атабыз, ушу сентябрга көмүргө жетип калабыз, аракет кылып атабыз. Дагы бир кен казган мыйзамдуу лицензия алган ишкана ТК Групп ишканасы 2022 жылы 15 гектар жерге уруксат алган. 2024 жылда 8 миң тонна көмүр өндүрдү. Таш көмүр жылуулук ишканасына келишимдин негизинде камсыз кылууга жетишкен. Компаниялардын айыл өкмөткө келип иштеп аткандын абдан эле жакшы, себеби дегенде акыркы күндөрү ушу айыл өкмөттүн ичиндеги балдарды жумуш менен камсыз болушуп атат. Азыр өзүңүздөр билгендей эле көпчүлүк жаштардын баардыгы айылдан кетип калып, айылда аксакалдар эле калган да. Ошо Россиядан чакыруулар болуп атат. Эмгек акыларын ортоңку деңгээлге чыгарышып атат. Ак Жол айыл аймагында 11 кен иштеткен ишкана бар. Алардын 5-өсү көмүр казат. Айыл өкмөткө пайдасы дурус болууда. Жергиликтүүлөрдү жумуш менен камсыздап, социалдык пакет аркылуу элге көмөктөшүп турушат. Мурунку жылдарга салыштырмалуу жергиликтүү бийлик менен кен казган компаниялардын иш аракети жөнгө салынды. Майда барат уурлук жолу менен мыйзамсыз көмүр казгандардын саны азайды. Бул багытта өкмөттүк деңгээлде иш алынып барылды. Натыйжада ири ишканаларды колдоо үчүн мамлекет тарабынан ар тараптуу жардам берилүүдө. Аксы районундагы кен казган ишканаларда жалпы 300 адамга жакын жумушчу орун түзүлдү. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.